Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 14 емес 15 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Фурқаттың центріне жақын эле жерде жайгашкан, барыңыздар эле билген Алиханов көчөдөн сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Фурқаттың круговойунан Мады тарапка 500 метр түп-түз жүргөнүңүздөрдө мына оң тарапта Алиханов көчөсүн көрө аласыздар. Бұл жақ Ошолай трассасы білесіздер, а? Бұл жақта деле жазылып турат Алиханов көчө депчи. Ушул көчөгө кирип 500 метр түп-түз чыгып барсаңыздар, сатылуучу жанагы жер участогубуз турат. Келүү жолун түшүндүргөнчү, сатылуучу жер участоктун алдына да келдим. Мына мен айткан көчөгө кирип, бул жакка түп-түз жүрүп келсеңиздер, бул ошондо экинчи линиядагы көчө. Алихановдун эң негизги асфальт көчөсү мына бул туугандар. Түшүндүңүздөр, а? Бул экинчи линиядагы көчө. Ушул көчөнүн эле мына мал тарабында сатылуучу жер участогубуз турат. 5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан жанагы Ошолай трассасына деле жакын. Кийин келип көрүп кетесиздер. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөр көп. 5 соток болгондо көчө тарабы 20, ылдый тарапка 25 болот. Жаш жери бул жерде өзү деле айтып атат. 3 тарабы тосулган. Сөткөндө 3 тарабында кошуналары бар. Көчө тарабын тосуп, ворота орнотуп койсо эле болду. Ограждение болуп калат. Личный расход кылбайт деп эси мага маалымат берди. Анан туугандар, негизи жери тегиз эле. Просто мына көчө тарап бир аз бийигирээк болуп турат, ошол себептен. Мына караңыздар, негизинен жери тегиз. 5 соток, 20-га 25, кызыл китеби бар, документи так. 5 кошкон эл туугандар, эч кыжылат болбоңуздар. Ар ким ар тараптан көчүп, келип жашап аткан учуру. Кийин өзүңүздөр дагы таң каласыздар. Азыр эми коммуникация боюнча айта турган болсок, көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, билишимче. Свет бар. Анан жанагы Фуркаттагы флаг бар го? Мына туугандар, ал деле көрүнүп турат ушул жерден. Сонун, өтө сонун, Так, эми баасы канча дей турган болсоңуздар, $29,000, анан бир аз эле кеми бар туугандар. Кичине эле түшүрүп берем деп атат. Азыр эми жер алган адам утулбайт. Жер тез сатылып атат. Жер тез көтөрүлүп атат дегендей. Колдон чарбаңыздар, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм.